келген филология илимдеринин кандидаты, профессор биздин агайыбыз Канат Садыков мырза студиябызда отурат. Кош келдиңиз агай, кутман таңыңыз менен. Кутман менен. Ушул Барнаул шаарында өткөн Алтай мамлекеттик университетинде өткөн форум тууралуу алгач баштасак, ушу мая кезде. Бул 18-20 декабрларда өзүнүн программасына ылайыктуу өтүп аяктаган. Биздин Кыргызстандан барган делегация эң ушундай саны боюнча дагы абдан мындай бир башка делегациялардан чоңураак делегациялардан болду. Андан тышкары биздин делегациянын башында Сүйүнбек Сапарбекович, биздин мамлекеттик катчы, өзү ушул биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин куттуктоо сөзү менен сүйлөп катышты. Андан тышкары ушул 3-чү форум болуп жатканына байланыштуу. Жалпы темасы ушул чоң форумдук бул кең Алтай деп изилдөө борборунун негизинде түзүлгөн. Ал ошо түрк тилдүү Алтайдан жаралган, Алтайдан өзүнүн тарыхын баштаган элдердин ушундай бир илимий мындай бир чоң форум катары кабыл алынат. Анан ушул Орто Азиядагы бир топ илимий борборлор, университеттер, андан тышкары Россиялык ушу Алтайда, Сибирде жайгашкан университеттер өздөрүнүн археологиялык, этнографиялык жагынан дагы бир топ ушул багыттар боюнча жетишкен ийгиликтер менен биздин илимпоздор менен пикир алмашуу катары чоң форум, алтаистика боюнча, тюркология боюнча дүйнөдө эң белгилүү форумдардын бири болуп атат. Биздин делегациябыздын ошол кайрылуусунун алдында Россия Федерациясынын президенти Путиндин кайрылуусу болду. Анын ушу абдан чоң саясий геополитикалык мамилеси да немеси мааниси бар форум катары азыркы учурда кабыл алынганын белгилеп айтыш керек деп ойлойм. Ошол 3 форумга тең катышкан киши катары, Кыргызстандын делегаттарынын өкүлү катары натыйжасы, пайдасы, алган багыты тууралуу айтып берсеңиз. Натыйжасын ушул форумда биз биринчи жолу белгилеп айттык. Бул илим изилдөөдө сиздер билесиздер, ар бир илимпоздун өзүнүн салымы болот, бирок изилдеп жаткан темасы, проблемасы абдан кеңири жана көп илимпоздорду бириктирет. Ошого байланыштуу тюркология боюнча түрк дүйнөгө тиешелүү элдердин маданияты, азыркы ушул көз караштары, мындай илимий сөз менен айтсак, дүйнө таанымына болгон көз карашы өзгөрүп жатабы, кандай болуп жатат деген изилдөөлөр бириктирет. Ушунун негизинде түрк цивилизациясынын өнүгүү этаптары жөнүндө мындай топтолгон илимий летопись тюркских цивилизаций деген биринчи томго мындай бир ошондой көрүнүктүү изилдөөлөрдүн баарын бириккен ошол немесин жыйынтыгы катары карасак болот. Ушу 3-чү форумга чейинки жасалып жаткан ар бир илимий коллективде өзгөчө ушул университеттердин ичинде, тарых факультеттеринде, башка ушул гуманитардык жагында факультеттерде иштеп жаткан илимпоздордун өздөрүнүн жетишкендиктери жана биргелешип ошол эле университеттерден түрк тилдүү мамлекеттер менен чогуу жасап жаткан ошол темасынын негизинде түзүлгөн чоң ушул биринчи том презентациясы болгону бул жетишкендиктердин бирөөсү деп айтсак. Экинчиден, бул илимдин уландысы, тагдыры негизи азыркы даярдап жаткан адистерге байланыштуу болот. Анан ошол эле учурда университеттер өздөрүнүн бири-бири менен түзгөн келишимдердин негизинде өзгөчө магистратура, аспирантура жана илимий мындай бир диссертацияларды даярдоого маселелерди ошол талкуулап, ошол жагындагы процесстердин жүрүп жатканы жөнүндө талкуулар жүрөт. Ошол форумдун жүрүшүндө Улуттук университеттин журналистика жана коммуникация факультетинин жетекчиси Ширин Костюк дагы атайын доклад окуган экен. Ошол докладдын урдуу тууралуу, кабыл алышы тууралуу айтып кетсеңиз. Бул жерде дагы өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Бул процесс эми биздин кошуна мамлекеттерде жалпы Евразиялык мындай бир биригүү жөнүндөгү тенденциялардын ичинде болуп жатканына байланыштуу абдан мындай бир терең кеңири маалымат берүү процесси кандай жүрүп жатканын изилдеш үчүн
жана ошол процессте эмне өзгөчөлүктөрү бар экени жөнүндө мындай бир айтылып келип жатты. Биздин журналисттердин эң негизги максаты илимий изилдөө менен эле чектелбей, бул илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын, эң негизги мындай бир көз караштарын элге ачык жеткирүү маселе. Бул абдан чоң маселе да. Бизде чындап айтканда ар кандай процесстер жүрүп жатат азыркы учурда. Мындай бир туура багыттагы биригүү интеграциялык процесстер жүрүп жатканын билесиздер. Биздин эле Кыргызстан өзү түрк тилдүү мамлекеттердин жанакыдай бирикмесинде чоң бир өзүнүн ордун ээлеп жатат. Бирок ошол учурда эле Евразиянын ичиндеги биздин кошуна мамлекеттер менен биздин мамилелерибиз азыркы учурда кандай болуп жатканы жөнүндө маалыматтар жетишсиз болуп жатканын ушу илимпоздорубуз, журналисттер дагы бул процессти карап көрүп, канчалык түрдө азыркы ушул медиа мейкиндикте ушул маселелерге мындай бир туура көз караштар болуп жатабы же бул процессте атайын биз байкабаган мындай бир негативдик процесстер көбүрөөк орун ээлеп атабы деген маселе да. Биздин өзүбүздүн жалпы бирдиктүү тарыхыбызды дагы өтүп жаткан же өткөн этаптарды көрсөтүүдө биз байкап жатабыз. Ушул бирикмени мындай бир башка багытта бир улутту башка улуттан ушундай бир татаал маселелерде этаптарда ошондой бир запкыл көргөн мотивтерди көбүрөөк элге жайылтуу маселелер байкалып жатат. Бул эми чындап айтканда саясат аралашкан процесстер, бирок анысын мындай жөн коюп эле факт катары эле белгилебей, ошол учурда эле ушундай туура багытта болуп жаткан процесстерди же болбосо тарыхый мурдакы болуп жаткан окуяларды объективдүү түрдө көрсөтүү маселеси бул жалаң эле илимпоздордун маселеси эмес. Бул ушул массалык маалымат каражаттардын биригүүсү жана туура багыттагы маалыматты даяндоо жана элге тартуу маселеси каралат. Делегация тууралуу да айтып кетсек агай, ар ким сиз айткандай эл аралык болгондон кийин өзүнүн таламын талашуу, өзүнүн тарыхта өзүнүн ордун табуу, сиз айткандай күчтүү филологдор, күчтүү илимпоздор, күчтүү тарыхчылар барышы керек, болушу керек да. Сиздердин ушу барган топ тууралуу дагы бир маалымат берип кетсеңиз. Мен айтып коеюн, эми топтун негизги мындай бир борбордук мындай бөлүгү бул биздин улуттук университеттин тарых факультетинин изилдөөчүлөрү, тарыхчылар, этнографтар, андан тышкары биздин Илимдер академиясынан көптөн бери ушул этнография боюнча изилдөөлөрдү багыттап жүргүзүп жүргөн илимпоздор, ушул багыттагы эң негизги мындай жетекчиси катары академик Аблабек Асанканов турду. Ошо этнографтардын башында тарыхчылардын ичинде археология боюнча азыркы учурда ушу Манас түрк университетинде иштеп жаткан Кубатты Балкиев өзүнүн илимий концепциясы менен жана жыйынтыктары менен чыкты. Тилчилерден биздин катышкандар болушту. Анан биздин башка университеттерден дагы жаш илимпоздор көбүрөөк мен байкадым катышып ушу өздөрүнүн илимий багыттары жөнүндө, ушу жыйынтыктары жөнүндө маалымат берүүгө аракет кылышты. Бул 3-чү форум болуп жатканына байланыштуу өзгөчөлүктөрү эмнеде? Бул биринчиден ушул 4 жылдын ичинде эмнелер жасалып, кандай багыттар ушу мындай бир илимий интеграцияга жетишип калганы жөнүндө көп маселелер талкууланды. Өзгөчөлүгү ушул юристтердин катышканы, анткени ушу биздин түшүнүктөр боюнча жанагы укук тармагы совет доорунан баштап эле Кыргызстанда изилденип ушундай орун алды, бирок ал процесстер, укуктагы процесстер, элдин ушул укук боюнча өзүнүн салттуу мындай бир жетишкендиктери маселеси мындай бир каралбай артта калып калган учурда байкалат. Бирок бул жолу юристтер дагы өздөрүнүн ушундай бир илимий тобунун ичинен
дагы ошол процесстерди кененирээк мындай изилдөөгө жетишип калгандары жөнүндө байкалат. Өзгөчөлүгү эми чындап айтканда ушул массалык маалыматка каражаттарда эмгектенген журналисттер дагы бул процесске көңүл буруп, ушул илимий изилдөөдөн тышкары бул таасири кандай болуп жатканын ошондой проценттик мындай салыштыруу менен дагы карап көрүшкөн. Мисалы ошол эле тема тюркология деп жалпы теманы алып туруп, ушунун жанагы азыркы интернетте болуп жаткан кандай маалыматтар чыкканын, бул маселеге ошо түрк славян бирдик жөнүндөгү ойлор кандай багытта берилип жатат, жана ошол эле жалпы массалык каражаттардын ичинде азыркы бир топ мындай бир маалыматтар чыгып атат. Ошол маалыматтын ичинде бул канча процентти ээлейт жана кайсы мындай бир багытта көрсөтүлүп жатат же жеткирилип жатат жөнүндө кызыктуу ошондой бир изилдөөлөргө биз мындай бир мүмкүнчүлүк алдык. Жакшы. Сиз айтып атпайсызбы, массалык маалымат каражаттардын учурдагы болуп жаткан окуяларда объективдүү берүү боюнча да талкуулар болду, изилдөөлөр болду депчи. Бирок азыр мындай маалыматтын согушу дагы болуп жатат, аны убагында мындай тизгиндей албай калган дагы учурлар болуп атат да. Ушул багытта дагы азыркы заманга шайкеш келген мындай изилдөөлөр бар бекен, ошол маалымат согушу тууралуу? Биринчиден бул менимче азыркы этап ушул байкоо жүргүзүү жана мындай бир ушул байкоонун ичиндеги процесстерди, негизги процесстер кайсы багытта болуп жатканын эле белгилөө. Бул абдан кеңири маалымат, абдан мындай бир көп убакытты дагы, анан мындай бир көңүлдү дагы талап кылат. Бирок ошонун ичинде мен айтып коеюн, мына бизде бир эле мисалдарды келтирип коеюн. Мына ата мекендик согушта биздин жалпы ошо Борбордук Азиядагы катышуусу бар элдер, жалпы баарыбыздын аталарыбыз, чоң аталарыбыз катышкан согушта ар кандай мындай бир окуялар болгон. Ошонун ичинде Түрк легиону жөнүндөгү окуяларды көбүрөөк көрсөтүүгө аракет кылган учурларды да байкадык. Түрк легиону өз учурунда ошол эмне үчүн азыркы ушул сиз айтып аткан маалыматтык согушта көбүрөөк булар өздөрүнүн ичиндеги ынтымагы жөнүндө эмес, тарыхый окуяларда ошондой бир этаптарда биригүүсү менен жеңип жетишкендиктерге эмес, бири-бири менен атаандыштыкка көбүрөөк салым кошкон элдерди белгилеп, ошонун ичинде мурдакы совет идеологиясында туура эмес баа берилген адамдарга алып калган. Булар болсо, мисалы, эгерде Украинадагы Бандера жөнүндө позитивдүү маалыматтарды атайын герой катары ошол тарыхый адамды көтөрүү аракеттер жасаса, бизде деле ошол эле маалыматтык чөйрөдө туура эмес ушул жактагы процесстерге көбүрөөк көңүл буруп, жана ошол жердеги окуяларды жанакыдай мурда чыккынчы катары эмип ар кандай окуялар болгон, туткунга түшүп калгандагы адамдарыбыз болгон, ошолорду көбүрөөк ошол бизди өз учурунда Советтер Союзуна каршы турган германиялык офицерлердин формасына кийинген ошол эле кебетелери биздин Азия түрктөргө окшош болгондордун баарынын сүрөттөрүн азыркы телевизор аркылуу эмес, көбүрөөк азыр интернет аркылуу байкасак болот да. Ошол процесстердин негативдик жагына бизде туура жооп жок болуп жатканы дагы бул өтө мындай бир мындай кооптуу маселе да. Форумдун келечеги тууралуу айтсак болот. Мынакей бизде чоң эле убакыт калган экен. Эки ооз сөз менен айтсаңыз. Келечек болуш үчүн негизи көз караштар дагы бирдиктүү болуш керек. Ушул форумдун келечеги концепцияда. Жанагы ар бир лимпос өзүнүн эле мындай бир жеке темасына кызыкпай, жалпы концепциясы эмнеде? Бул концепция ошол славян жана түрк элдеринин биригүү процессине көңүл буруш керек. Анын ичинде тарыхый базасы бар экенин далилдеш керек. Анын ичинде мындай бир мен айткандай позитивдүү процесстер көбүрөөк орунду ээлеш керек деген ушул жыйынтык менен Кудай буйрса бул мындай келечек жөнүндө айтсак, биздин университеттер биригип жатат, массалык маалымат каражаттардын дагы ушул жагынан аракеттери дагы көбүрөөк
мындай бир көңүл буруп жатканы бул процесс менимче туура багытта өнүгөт деген. Рахмат агай. Ишиңизге кирик, бар болуңуз. Рахмат. Рахмат. Программабызды улантабыз, замана менен кала бериңиздер.